Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде СРС программасы, студияда мен Мурат Жолокеев. Ал эми биз бүгүн дагы абанын кандай аймак деген суроого жооп издеп, атайын Ысык Ата районунан кадырлуу конокту чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Курманов Байышжан Таевич болмокчу, Ысык Ата районунун акими Байышжан Таевич студиясына кош келиптир. Саламатсызбы? Эскертеден, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде айтылып жаткан ушул Ысык Ата районундагы бүгүнкү күндөгү ковид боюнча же болбосо жазгы тала же болбосо мынакей азыркы күзгү жыйын-терин жаңы 2020-21 жылдагы окуу жылдарына болгон суроолоруңуздар, ой пикирлериңиздер болсо, анда түз эфирге 670191 сандарын терип байланышка чыксаңыздар болот. Андан тышкары бизде WhatsApp номер иштеп жатат. Ал 0501670191 сандары. Ага өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөрдү таштасаңыздар, мен урматтуу Байышжан Таевичке сурооңуздарды же болбосо ойлоруңуздарды билдирүүгө аракет кылмакчымын. Байышжан Таевич, биринчи эле суроом, албетте азыр кыргызстандыктардын баардыгын эле кызыктырган жана албетте ар кандай ойлорду жараткан бул COVID-19 боюнча жалпы маселе суроолор болуп атат да. Өзүңүз жакшы билесиз, жаз айынан баштап Кыргызстанда ушул COVID-19 коронавируска каршы бир топ ушул илдетке каршы иштер жүргүзүлдү. Андан тышкары эле жайдын шилдесинде июль айында пикке жетип, Кыргызстанда өтө оорчундуу жана оор күндөр баягы келди десек болот да. Ысык Атада кандай болду? Ысык Ата районунда деле ушу жалпы дүйнө жүзүндө өтүп аткан ушул апаат менен бизде деле Ысык Ата районунда ошондой иштер болду. Ушу Ысык Ата району боюнча бизде 45 күндүзгү стационар уюштурганбыз. Элге кызмат кылуу үчүн 45 күндүзгү стационар, анан бир мэрияда, Кант шаарында круглосуточный күндүз дагы түнкүсүндө иштеген. Ошо 45 күндүзгү стационарларда 9000ден ашуун биздин Ысык Ата районунун жашоочулары ошондон өмө көрдү, услуга алышты. Андан тышкары бизде ушу эл дагы отура бербей, жалпы ушу жамаат, жаштардын жамааттары, диаспоралар, уйгур, дунган диаспоралар. Анан бизде жана чоң ири промышленный заводторубуз, переработчиктерибиз бар. Ошолор жалпылап азыркы күнү бизде бүгүнкү күнү 140 кислородный концентратор бар. Ошол 140 кислородный концентратордун 25-и по линии Минздравга берилген, территориальный больницабызга. Калган 115-и бүт эл өзү жамаат чогултуп, элдер ошо где-то 6 миллиондон ашуун акчага ошо кислородный концентраторду эл жаштар болобу, бүт эл жалпы өзүбүздүн аксакалдар, эмелер чогултуп элдерге берди. Ар бир жана биздин 45 күндүзгү стационардын баарында жок дегенде 3-төн 4төн болуп атты да, 3-төн 4төн концентратор. Андан тышкары дагы жана средства индивидуальной защиты, анан жана маска, дары, ушулардын баарын жаштар, жамааттар дагы алып келип беришти. Андан тышкары докторлорго обед ужундарында уюштуруп берип атты элдер. Тамактануу боюнча көйгөйлөрүн чечип берип атты. Негизи эле айтсаңыз, күндүзгү стационарлар качантан баштап сиздерде ачылып баштады дагы, кандай иш алып барышты? Биз ушу жана биздин негизи өзүбүздүн районубузда территориальный больницабызды областной внебольничный госпиталь кылып койгон. Эрте жаздан баштап ковид менен ооругандар ошол сиздерде дарыланып башташканда билебиз. Ооба. Андан кийин ошого биздин өзүбүздүн ошо больницага Чүй областынан баарынан келип аткандан ошон үчүн биз жанагы дневной стационарларды ачтык. Майдын ушу аяк чендеринде го деп ушу майдын аяк чендерин ачтык. Ошол күндүзгү стационарлар абдан элге ошо жардамы көп тийди да. Андан тышкары эми азыркы убакта бизде районубузда болгон 5 скорый помощьубуз бар, машина. Негизи 160 миң калк бизде. Тез жардам автоунаасы. 10 миң калкка бир машина положенный да, ошондо бизде где-то 16 машина болуш керек. Но азыр 5-өө, мына өткөн жумада бизге жанагы Тика турецкий агентство менен Данагра деген экөө биригип бир скорый помощь алып берди. Андан тышкары бизде бүгүнкү күнү биз
178 врачыбызды 5 күндүк эс алууга бекер өзүбүздүн курорттук сагатага жөнөттүк. Ага демөөрчү болуп биздин кант цемент заводу, санаторий сагата дирекциясы, АЗМИ, бу Азиатский медицинский институт и бу Элдан аталык ушулар спонсордук. Негизи эле макул спонсорлор жөнүндө сөз сүйлөшөбүз. Ал эми жалпы эле Кыргызстандын баягы коомчулук жана ошондой эле сиздер айтып аткандай эле волонтер баягы менен биргеликте эле ишкерлер дагы өз салымын кошуп келишти. Медиктер эле сиздерде ошо оору илдет башталган баштап катталып күчөгөндөн баштап жетишип аттыбы? Медиктердин саны кандай болду? Ошолордун ооругандарын саны кандай болду дегендей медиктердинчи? Чоң көйгөй болду да бул. Ооба, бул бизде медиктер ушу 4 группага бөлүнүп иштеди. 4 группа ал 40-тан 60-ка чейин болот. Бир группа булар 6 сааттан иштейт. 6 саат иштеп, 6 саат ушундай эс алып, 6 саат иштейт. Ошондо бизде 4 чоң группа медиктер болду. Булар 14 күндөн иштеп, 14 күн кайра обсервацияда болуп, анан өздөрүнүн анализдерин тапшырып, отрицательный болгондор үйүнө кетип, положительный болгондор калып, дарыланып, өздөрү да ошол жерде жашап атышты. Бизде ошо 4 группага бөлгөнбүз. Ошо бир группасы роддом, өзүбүздүн роддомдун зданиясына ошо медиктерге бөлүнгөн 2 этаж. Андан кийин Радничок деген садиковский аякка бөлгөнбүз. Андан тышкары дагы бер жакта школабыз бар эле, Дмитриевский вспомогательный школа, ошол жерге бөлүнгөн. Ошо 4 группа менен иштеп аттык. Доктурлар да башында жетишпей да калып атты. Кээ бирде жанагындай ысык аябай ошол пик болду. Эс үчүн жыгылып да калып атышты. Ошондой көйгөйлөр болду эми. Положенияден чыктык го деп. Негизи эле баягы өкмөт тарабынан жана ошондой эле жергиликтүү бийлик тарабынан кошумча пулдар, акча, башкача айтканда айлыктарына кошумча төлөнүп берилип баштады. Мына баарыбыз жакшы билебиз. Бардык аймактарда сиздердин сыгатада ушул кызыл зонада иштеген дарыгерлерге ушундай кошумча акчалар төлөнүп атабы? Ооба, компенсацияларын алып бүтүштү. Мен мындай айта кетсем болот. Эң көп алганы 40.670.000ге чейин бар. Эң аз алганы 1.312.000 ушундай алгандар бар. Бул эмне себептен ошондой айырмачылык? Ал айырмачылыгы жанагы персоналдын өзүнүн квалификациясына карата, доктор болобу, медайым болобу, же санитарка болобу, ошонун эмесине карата болот. Андан тышкары кызыл ошол зонада канча убакыт иштегенине карап болушубуз керек. Ооба, канча убакыт ошо кызыл зонанын ичинде иш алып барса ошого төлөнөт да. Азыр ушул июль айыныкын алып бүтүштү да жалпы ушул дарыгерлер. Ооба, июль айыныкын алып бүттү. Бизде баардыгын жалпы алды. Мындай көйгөйлөр жок. Негизи эле сиздердин ушу районда, Сыгата району баарыбыз жакшы билебиз. Бул Кант шаары өтө чоң Чүй облусундагы калалардын бири болуп эсептелинет. Андан тышкары эле албетте Бишкек шаарына жакын жайгаштыгына байланыштуу ички миграция аябай сиздерде Сыгата, Кант жергилеринде аябай тыгыз жайланышып көп дегенибизде, ошого жараша сиздерде ФАПтарды мынакей бул COVID-19 негизи эле Кыргызстанда медицинанын бүгүнкү күндөгү абалын аябай ачыкка көргөздү да. Сиздерде ошо ФАПтар жетиштүүбү? Жана ошондой эле баягы ошол ооруканалардын, бейтапканалардын саны жетиштүү болсалардын бүгүнкү күндө техникалык абалдары кандай? Эми биздин район боюнча 27 ГСВбуз бар. 27 ГСВ, андан тышкары ФАПтарыбыз бар. Мындай в целом жетиштүү. Ар бир айылдарда бар ФАПтар. Эми бул өзү кишинин санына карата ошонун негизинде ачылат. Единица болуп. Мына 2 жуман мурун эле дагы Кошкорбай айыл өкмөтүндө Будёновка айылында жаңы бир ФАПыбыз ачылды. Ал ушу жанагы арабский фонд салып берип, последний эме менен мындай эң жакшы заманбап техникасы менен баары менен ачылып берилди.
Конечно, бұл біздің өзіміздің районда центральный больницасының территориясы бар, жері де бар. Ошо жерге дагы инфекционный салса деген ойдобуз. Инфекционный дагы бир жакшы терапевтический эмелерди салса, жерибиз бар. Ивановкада дагы эски ошо больницабыз бул как раз бул канттагы госпиталь болуп атканда, областной госпиталь болуп атканда берки соматика менен ооругандар баардан ошо Ивановкада ошо жака которулган, ошо жерде каралып атты да. Бизде теле көрүүчүлөрдөн WhatsApp аркылуу келген бир-эки суроо бар экен, карап мен сизге айтып койсом. Пазарга жакын жерлердеги соода сатыктарды карап койсоңор болобу дейт. Бул сиздерге карай жолдун жээгинде соода кылып аткан иштер боюнча окшойт да. Сиздердин районго карайбы же бул шаарга карайбы мээрим? Биздики Покровкадан башталат, Покровкадан бери да туура биз жолдун боюна жанагы розничный торговля, стихийный торговля деген жанагы арбуз коон саткандарды. Күнүнгүсүн күнү ушу ГАИ бизде өзүбүздүн комиссиябыз бар, айыл өкмөттүн жумушчулары менен аны карап атабыз. Ушу күнүнгүсүн күн айдаса эле кайра чыгып келишет, кайра штрафовать этет, кайра. А так bizde атайын өзүнчө предусмотренный мини рыноктар бар, ошо жерлерге туруп сатат. Дагы суроо беришиптир. COVID-19-та чындыгын айтканда биздеги көйгөйлөрдүн баары ачыкка келип чыкты. Сиздердин Ысык-Ата районундагы медиктерге ыраазычылык билдиребиз, иштерине ийгилик, бизди жакшы карашты деп сиздердин райондун тургуну жазып өтүптүр. Баягы медиктерге ыраазычылык билдирип атса керек. Чындыгын айтканда ошо теле көрүүчү ошол биз деле ыраазычылык билдирип кетебиз. Себеби ак калачан биздин ага эжелерибиз колунан келишинче аракет кылышты ар бирөөнү сактап калыш үчүн. Туурабы? Ооба, биз ошонун негизинде ошон үчүн мына биз бүгүн мынакей 3-чү поток докторлорубузду жөнөттүк. 60-тан кылып, бири баштаганда 57, анан кийин өткөн жумада 60, мына бүгүн дагы 60 дарыгерлер, мейли врач болобу, медсестра болобу, санитарка болобу, баш аягы 218 врачыбызды ушу 5 күндүк бекер лечение, проживание, питаниясы менен жөнөтөбүз. Ден соолуктан чындап моралдык жерден өздөрүнө кичине стресстерин чыгарып, жана суунун боюнда ушу өзүнүн Ысык-Атанын боюнда эметсин деп, андан тышкары ар бир четверг күнү ушу кечинде өзүбүздүн дом культуранын артисттерин, музыканттарыбызды алып барып бекер концерт коюп берип атабыз. Ушу мына могул 3-чү жума, аркы жумада 4-чү менен ушу менен бүтөбүз. Ошону 218 врачтарыбызды баарын эсалдырып, аянга ЦСМдин да врачтары кирет, санэпидстанциянын лабораториянын да врачтары кирди, территориальный больницанын врачтары. Сиздер бир гана ден соолугун чыңгоо менен бир катарда моралдык да стимул берип, сөзсүз түрдө мына маданий жагынан дагы эс алууга жардам берип атасыздар да. Бул демилгени өрт чыгуучулар райондон чыккан өстүрлөр өзүнүн чыкса керек. Өзүбүздүн ырчыларыбыз, өзүбүздүн балдарыбыз, өстөр ошо именно ошо врачтарга, ак калаттан врачтарга биз дагы кандайдыр бир салымыбызды кошолу эме деп, ыраазычылыгыбызды билгизип берели деп ошо менен ар бир четверг сайын ушундай концерт коюлат. Сөзүңүздүн ортосунда да айтып өттүңүз, азыр да айтып атасыз, муну мен демек айтып өтсөк болот. Чындыгында эле Ысык-Ата районунун эли дагы баягы Кыргызстандын башка өрөөнүндөгү, башка аймактардагы элиндей эле ушул илдет учурунда биримдикти, ынтымакты, достукту көргөзүп, колунан келишинче ак калатчандар болобу, же болбосо бири-бирине болгон мамилелери менен ушул ооруну жеңүүгө чоң салымдарын кошсо деп болот экен да. Сөзсүз түрдө эки микрофон теле программанын аягында берем. Ошол жардам берген жалпы ысык-аталыктар сөзсүз түрдө өзүңүздүн оюңузду каалап өтүңүздү айтып өтөбүз. Азыр биздин көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүнө өтсөк, бул дагы өтө маанилүү. Мынакей ушул COVID-19га карабастан ушул жаз айына туш келди. Ошо бизде катталган биринчи күндөрү. Ошол эле мезгилде Кыргызстандын бардык аймактарында жер айдоо, жазгы талаа иштери катуу күчөп аткан бар учур болчу. Сиздерде кандай болду? COVID-19 кандай бир тоскоолдуктарды жараткан жокпу? Ошо улай эле айтып өтсөңүз, мынакей азыр күз келатат. Азыр кандай болуп атат акыбалыбыз? Ошого токтолсоңуз. Эми биздин район баарыңарга белгилүү аграрно промышленный район. Агрардык өндүрүштүк район. 62 000 гектар жер аянтыбыз бар. Ошондо мына быйылкы жылы
23.000 гектар кылкандуу буудай жана кылкандуу зерновойлорду эгилген, 13.000 гектар жүгөрү, 2.000 гектардан ашуун кызылча, кант кызылчасы и жанагындай жашылча жемиштер. Ковид эч кандай бизге жер иштеткенге көйгөй түскөн жок. Биздин райондон дагы үрөөндүк чарбалардан дотацияга көп 80 тоннага жакын үрөөн таратылды дыйкандарга. Андан тышкары мына быйылкы жылдын урожайында биз в целом по кругу буудай кылкандуулардан 33,6 менен жабылды. А буудайдын өзү болсо 35,9 менен ушундай урожайность менен азыркы убакта результат ушундай алдык. Быйылкы жылы суга сууларыбыз тартыш болгон жок. Азыркы аба райда жаңчыл болду. Анын үстүнө биз марттын 5-инен баштап бизде суга башталган да, марттын 5-инен. Эрте башталган. Эрте башталган. Биз дагы ООСко дагы тапшырма берип, айыл өкмөттөргө да элдин баарына ошо марттын 5-инен графикти таратып берип, эртелек сугарып баштайлы деп жанагындай буудай беделерди. Чтоб кийин жаска жайдын ортосуна келгенде баары талашып калбасын деп ушундай иш жүргүзүлдү. Быйыл результаттар жакшы. Негизи эле сиздерде ушул айыл чаранын кайсы түрлөрү көбүрөөк айдалып сейилет? Ошол боюнча да токтолуп өтсөңүз, себеби жер кыртышы сиздерде кандай ошого жараша сейилет да. Быйыл анан эң башкысы ушул ковид тоскоолдугун жараткан жокпу? Ковид тоскоолдугун жараткан жок. Быйыл өзгөчө наоборот буудайга көбүрөөк уклон болду. Элдер көбү жаз алдында ундун эмесин көргөнгө сезет баары буудайды көбөйтүп баштады. Буудайдын аянттарын көбөйтүп башташты. Андан тышкары бизде ушу жүгөрү көп. Жүгөрүгө почти 13.000 гектар жүгөрү. Былтыр 4.500 чейин кызылча, кант кызылчабыз бар эле. Быйыл 2.000 келе түшүп калды. Анткени өзүңөр билесиңер, былтыр завод бир күн калганда баасын ылдый түшүрүп койгон. Эл ошого нааразы болуп ишенбей калып быйыл. Баары Кыргызстан боюнча азыр мындай ойлосок 23% биздин райондо жер аянттын кант кызылчасынын 23% бизде. Элдин көбү азыр ошо малга, тойтка, зерновой, вообще эле кормовой базасын ошо арпа, жүгөрү ушуларды эгип жатат да. Анткени сиздерде баягы айыл чарба деп туура айтат, андан тышкары малды көп. Мал багышат. Ошол Арут өкүлдүү районубуздар негизи бука, бодо малдар көп байлашат да. Ат корумда байланат. Андан тышкары бизде да чоң чарбалар бар. Алар өздөрү закупать этип атат. Мисалы элден аталык булар да сатып алат. Быйыл элден аталык дагы биринчи эмесин көрсөттү. Биз көрдүк. Чеснок, механизированный уборка чеснокты кылып атышат. Мен барып өзүм лично барып көрүп, анын баары ошо Испаниядан алынып келген оборудованиеден полностью алып тазаланып тур. Анан топурактарынын баары таптаза болуп тур. Анан кийин өздөрүнүн холодильниктерине хранение кылып коюткан, ошо менен турат. Бул дагы бир жаңы продукт десек болот. Так, бизде ошо зерновой менен жүгөрү көп. Негизи эле мынакей күн баягы балапанды күстө санайт деп коет эмеспи? Сиз азыр баягы кылкандуу дан азыктарынын баягы чабылып атканын айтып атасыз. Берки андан бөлөк да күздө өзүңүз айтып аткан ошол кызылча жана кант кызылчасы жана башкалардын орду эми келет да. Жалпылап баягы сиз ошо бир райондун мамлекеттик администрациясынын башчысы катары айтып атканда сөзүңүздүн мындай жалпылап айтканда COVID-19 айыл чарбасында андай деле кандай бир өйдөлдү өзгөчөлүктөрдү көрсөтпөптүр десе болот экен да. Айыл чарба иштерине эч кандай тоскоолдук да болгон жок.
ал жерде кандай иштеп аткан ошондой эле иштеп даже эки эсе иштеди го деп ойлойбуз. Анткени анын үстүнө сиздер тараптан дагы бул өзгөчө баягы мобилдештирүү аябай курчалып колдон келишинче баягы ошол мезгилде убакыт өткөрбөй жардам берүү боюнча иш аракеттер жүрсө керек да. Ошол эле техникалык жардамдар же бөлөк жагынан жардамдар көрсөтүлсө керек. ооба биз эми дыйкандардын өздөрүнүн оснащениясы деле жакшы бизде райондо. Бул жерден ошо айыл чарба жагына эч кандай тоскоолдук кылган жок. Мен мындай анализировать этип көрсөм, ушу айыл чарба кредиттери азыраак алынган да. Анткени ушу мурунку жылга караганда быйылкы жылы айыл чарба кредиттери азыраак алыныптыр. Себеби? Себеби ошо жанагы банктар эме болупу, же дыйкандарыбыз өздөрү эметкен жокпу, айыл чарба кредиттери азыраак алынды да. Азыраак эмес, даже кескин аз алынды да. Былтыркыга салыштырмалуу. Но жерлер ошондой эле айдалып, үрөөнчүлүк эми баардын оснащениясы бүт камсыз болгон ошондой эле. Но ошо кредитти азыраак алды да. Тиги социалдык булактарда жазып атпайбы, бул COVID-19 кыргыздарды үнөмдүү болушка үйрөттү депчи. Анда сөзүңүздө байкасак болот го, баягы чындыгынан да үнөмдөп акчаны тиги той ашка кетирбей, андан көрө жеримди айдап, курсант тоюшкун күстөлөйүн деп, балким ошо банктерден кредит насыя алышпаса керек. Ошондой го, ошол кредит азыраак алынды да, кескин азыраак алынды. А так айыл чарба иштерине эч кандай эме тоскоолдук болгон жок десем болот. Бизде эки чоң ири завод бар. Бул Үмүт жана Кант сүт, чоң эт өндүргөн Тойбоз жана Адал эме деген Адал азык деген компания. Наоборот, ошо быйыл ошо Тойбоз Адал азык компаниясы 130-140% чейин эмесин көтөрдү да. Көрсөткүчтөр. Производствосун. Үмүт жакшы иштеди. Бул Кант сүт. Эми азыр, конечно, продукциялары чет мамлекетке, тиги Казакка, Россияга өткөнгө кичине задержка менен болуп атат, но баары бирок өтүп атат. Өтүп атат. Тоскоолдуктар. Андай тоскоолдук жок. Мынакей акырында өндүрүш жөнүндө айтып өттүңүз. Жалпы эле мынакей сиз 4-5 ири ишканаларды айтып атасыз. Андан тышкары эле негизи элдин жашоосун жакшыртууга албетте чакан, орто ишканаларда өз салымын кошуп келет да. Ал тармак сиздерде кандай өнүккөн? Эми ал тармак жакшы. Анткени азыркы убакта биздики налогтор боюнча ошо жыйында биз мында карап көргөндө жанагы выпадение деп коет. Мынау ресторанный бизнес, кафе ошолор токтоп калды. Анткени той топурлар кескин токтоду жок. Анан ошон үчүн ошолор выпадениеси болду. Но калган кандай эмелер иштеп аткан, мына бизде ТШП, трубошиферный заводубуз, ЦЕМ заводубуз, Абдышата суу сундук чыгарган завод, баары эле район боюнча бүт эле заводдордун баары, ишканалар жана сталелитейнилер баары эле иштеп атат. Токтотулган жок да, иштеп баары иштеп. Кудайга шүгүр. Азыр мен бул жооп берип коеюнчу. Урматтуу 634 менен аяктаган абонент, сиз жөнөтүп турсуз. Ошо Таш Төө айылынан Аламин району боюнча сурооңузду жөнөтүп турсуз. Ошо медайымдар менен окудук. Бул бизде бүгүн конокто Ысык Ата районунун акими болуп турат. Эмики келаткан ушул 3-күнү күнү бизге конокто сиздердин ушул Аламин районунун акими келмекчи. Сөзсүз түрдө ушул сиздердин суроону мен жөнөтүп, жообун алып беренге аракет кылайын. Рахмат суроо бергениңизге. Бул сизге тийиштүү эмес экен, бул Аламин районуна караштуу суроо экен да. Эми эң башкы дагы бир орчундуу маселелердин бири жаңы окуу жылы 2020-2021 мынакей министрлик билим берүү эли министрлиги тарабынан расмий түрдө белгиленди. Быйыл 1-класстар гана мектепке барат экен да, калган мектеп окуучулардын бардыгы онлайн түрүндө, дистанттык түрдө окушат экен да. Ошого карата суроо, сиздерде канчалык деңгээлде ушул көрө билгичтик кылып ушу билсеңиздер керек, балким эл ичинде да айтылып атты, официалдуу да, расмий да айтылып атты, окулат окулбайт деп. Даярдыктар көрүлдү да. Даярдыктарыбыз жакшы. Бизде 47 орто мектебибиз бар. Жалпы 47. Жалпы район боюнча, ооба. Дагы эки жаңы мектебибиз ушу жаңы 1-сентябрга карата даяр болуп калыш керек. Дагы ошо 9 булак деген айылда бар, бирөө Ассафа күчү менен салынып аткан.
Şu daярдыктар жакшы эле, анткени бизде ошо азыр ошо жана докторлорду обсервацияга жаткызган ошо бир Кант шаарында экинчи мектеп менен ошо жана Радимчок деген садикте азыр ошол экөө докторлорубуз мына анализдер отрицательный чыкса эле полностью санэпидстанцияларды заливка кылып, дезинфекция кылып, ал экөө дагы ал эки мектеп дагы даярга келет. Дмитриевский вспомогательный школа аянда дагы обсервация болгон докторлорубуздун, алардын мектебин бар ремонту бүткөн, бир эле общежитиясынын бир этажынын ремонту бүтпөй калган, аны да азыр жасап атышат. Калган мектептердин баарына тендер өтүп, көмүрлөр алынып, күзгү кышкы убакка даярдыгы даяр. Андан тышкары биз май айында район боюнча 66 балада сотовый телефону жок экен, же үйүндө телевизору жок экен, ушундай семьялар, үй-бүлөлөр бар экен. Биз да анда спонсорлорду издеп, ушу биз Абдышата компаниясына кайрылдык элек. Алар бизге акча каражат берип, ушу 66 балага сотовый телефон алып бергенбиз. Эң жакшы, уюлдук телефон. Уюлдук телефон балдарга жана окуй иштеген балдардын баары ушу 66 балага май айында эле алып бергенбиз. Быйылкы жылга окуу жылы башталганга мектептерибиз даяр. Биринчи класс балдарды тозуп алабыз окутканы. Но так в целом эгерде мына 2 жумадан бери уже аябай спад кетти. Кудай буюрса жакшы деп атабыз. Может, орун көрсөткүчү аябай ылдыйлады, айыл жергелеринде андан да жакшы ылдый. Эгерде ушундай боло берсе, может быть, баягы жерлердин көп жерлерде жалпы эле окутабыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип өтөйүн, WhatsApp номерине сиздер өтүнүч мынакей чалып атасыздар. WhatsApp номерине телефон чалбай, биздин расмий түрдө жазылып турган шаардык 670191 сандарына телип 312 коду менен чыксаңыздар болот. Ал эми WhatsApp номерине бир гана сиздердин келген билдирүүңүздөрдү мен конокторго окуганга гана мүмкүнчүлүгүм бар. WhatsApp номерине сиздердин өтүнүч чалбаңыздар. Биздин шаардык 312 код менен жазылып турган номерге чалсаңыздар, түз байланышка чыкканга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар да. Дагы суроолор бар экен, мен берип коеюн, сиздер айтып атасыздар, медиктерге жардам бердиңиздер, бердик деп, ооба берилди. Бирок кээ бир аймактарда берилет деп атабыз. Анайга эмне деп жооп бересиздер дейт. Бул аймактар боюнча сиз экөөбүз жооп бере албайт экенбиз. Кайсы аймактык болсо, урматтуу телекөрүүчү, так жазсаңыздар, бул балким Гемни району болобу, Панфилов району болобу, же болбосо Токтогул району болобу, Баткен облусунда болобу, биз так жооп бере албайт экенбиз. Так жазсаңыздар, бизге тийиштүү сиздердин район болсо, урматтуу биздин конок айтууга даяр. Ишиңиздерге ийгилик, урматтуу Ысык Ата районунун медиктери, чындыгында сиздердин иш кылган ишиңиздерге биз баалайбыз, аман эсен болуңуздар деп бизге абоненттер жазыптыр. Дагы эле сиздердин ушул иштеген медиктериңиздерге ыраазычылык билдирип айтып атышат да. Мынакей азыр ошол билим берүү жана илим министрлиги тарабынан дагы ошо 2020-21 жылдагы жаңы окуу жылында 1 класстар окуп атабы жана ошондой эле иштеген мугалимдердин ортосундагы дистанттык же болбосо ошондой эле баягы тийиштүү аралыктарды, бет каптарды сактоо эрежелер бар да. Ошолорду сиздер тараптан азыр мынакей мугалимдерди, мектептин директорлорун даярдап атасыздарбы ошол айтылган эрежелерди сактоо үчүн? Бизде телекөрүүчү байланыштар экен, коюп андан кийин суроомо жооп берсеңиз. Саламатсыздар, телевизор атабыз сизде. Саламатсыздарбы? Мен ушу Канчаарда жашайм да, Лагвиненко көчөсүндө. Бул болсо айта бериңиз. Бул болсо темир жолдун мына жерде бир базалары бар. 2001 жылы эле ушул эмен алып салган болчу, көмүр түшүргөнгөчү. Айта бериңиз, суга атабыз сизди. Ошо. Анан кийин аларды болсо зона качкан болчу, аякта бар ошо. Темир жол алып барат. Келип алып ушул жакка азыр көмүрдү төгүп атат. Биз ушул Лагвиненко көчөсү, анан Максима Горький көчөсүнө бүт чаңдын баары бизге эметеди. Мына жерде болсо Лагвиненкода көчөсү балдар, кичине балдар көп берди. Келип алып ушу жанагы ховалар, зилдер, бүт ушак көчөмө, ушак келип атат да, хотя бу жерде знактар бар, грузовым запрещено деген. Вот. Тиги жылы болсо
Мынау рахмат ушу акимиятка мынау базар көчөсү переулокту асфальтировать коюшкон болчу темир жолго чейин. Эми кичинекей балдар бу жерде болсо тамакка темелер менен учуп атат да кичинекей балдар. А тигилер осо чоң машиналар даже карабайт. Ушу где-то 60-50 километр менен учуп кетип атат бердечи. Ошо. Суроо. Үзүлүп калдыкчы суроо түшүнүктүү. Бул мэрияга же сиздерге да карайт, кимиңиздерге карайт? Эми Гомер боюнча айтып коеюн, бизде 2 топ база бар. Топливный база, ал промышленный зонада, бирөө Раке, бирөө Бока деген өкөтөн темир жолдун ылдый жагында. Эми бул жерде жанагындай менчик эмелер киргизип алып келип сатып атышса керек баягы. Эми ага да биз көзөмөл кылабыз. Эртең мен жөнөтөйүн, караттырталы. Эми анан жана жерден асфальттатып койгондон кийин машина айдайт экен, балдар эшикке чыгып ойноп атат. Эми анын баарын биз карай албайт экенбиз. Ата-энелер ичине балдарын карап, атак знактар турат, 40-тан ашпасын деп. Негизи жалпысынан телекөрүүчү бир мындай туура суроону көтөрүп кетти го дейм. Бул жерде баягы экологиялык дагы маселе. Баягы чындыгын айтканда ошо Хо менен болобу, КамАЗдар менен болобу ал жерге сатууга тыюу болбойт деп эле өзүңүздөр ичара баягы мэриянын сиздер тараптан чечим чыгарып 2-3 жолу баягы айыппулду төлөтсөңүздөр эле менин оюмча ал айдоочулар келбей калат болуш керек эми. Бул чечилчү эле маселе болуш керек да. Көзөмөл кылабыз аны. Эми ушул мугалимдердин жана ережелерди сактоо боюнча кандайдыр атайын курстарды өткөрүүсүздөр, аларды ким көзөмөлгө алат да? Биринчи класстарын баары окуган атат дегендей да? Аларды бизде өзүбүздө санэпидем станция деген бар, медиктерибиз бар, аякта эпидемиологдор бар, ушулар карайт. Окуу өткөзөбүз дагы бизде өзүбүздө областной больницабыз бар жакшы. Ошол аркылуу биз баягы 47 директор школдун баарын окуудан өткөзгөнбүз. Андан мурун врачтарыбыздын баарын окуудан өткөзгөнбүз. Эми мында кайра ошо жана 1-класстын мугалимдерине жанагындай памятка кылып, ар дайым ушундай ушул эреже менен иштей тургандай кылып, ошону окуу өткөзгөнгө ушуну уюштурабыз да. Байшан Тай, сөзүңүздүн ортосунда айтып өттүңүз, бул абдан мындай колдоого алына турган, мактоого татыктуу баягы иш-чара экен да. Мына өзүңүз айтып атасыз, сиздердин ошо чыккан ишкерлер чындыгында азыркы заманда 5 кол тең эмес да, колунда жок адамдар бар экен, ошолорго тийиштүү жардамдар көрсөтүп атты деп бизде телекөрүүчү байланышта бар экен. Андайын суроомо жооп берип койсоңуз. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү? Убактыңыз, оюңузду, сурооңузду билдирсеңиз болот. Что ушундай прямой эфир менен акимдин өзүнө сразу вопрос бергенге. Биз ушул Латвиненко көчөнүн тургундарыбыз. Ушу бир аябай өкүнүч бир суроолор эмелер бар да. Биякта бир эки площадка бар. 2 разгрузочно-погрузочный площадкалар. Бирөөсү болсо ушу Абдышатага, постоянно Абдышатага каяка ишип бир който порошокторду мишок чоң машина менен чоң жанагы длинномерлер. Андан башка кичинекей машиналерин айтпай эле коеюн, эми толтура. Учуп атышат. Таң атманга келтирет. Түнү менен күнү менен вагондорду түшүрүп, кыйкырып, суроо ишигип, грузчиктер түнчүндө дагы уктатышпайт да. Анан могу жерде дагы угольный база бар, алар дагы түнү менен уктатышпайт. Таң-туң түшүрүп атышат, көмүрдү чаң учуп атат. Үйдө уже терезе ачылбай калды, эшигибиз ачылбай калды, эшиктин алдына отуруп чай ичпей калдык. Жалаң таңдын үстүндө жатабыз да. Түшүнүктүү. Анын үстүнө муракта чоңдордон дагы майда балдар көп болуп атпайбы? Же могу жерге полицейский эметип коюшкан жок, биз сураган болчу. Жакшы жол талып беришсе, бул жолдун баарын өлтүрүшөт да. Рахмат, сиздин бул көйгөйдү качан кантип чечип берсеңер болот деген маанидеги суроо кошумча эле кошуналар чалып атат окшойт. Жанагы бизге чалып бүткөн агайдын уландысы болду да. Ошо көчө экен, ошол жердеги эле көйгөй. Кандай деп жооп бересиз? Эми ал көйгөйдү чечилет, ал көзөмөлгө алабыз аны. Рахмат, урматтуу телекөрүүчү. Аким мырза көзөмөлгө алабыз деди. Ишенебиз, көзөмөлгө алып ушу көйгөйдү чечүүгө чоң өз салымын кошот деп.
Мен акыркы суроом болсун, убактыбыз аз калды да, мынакей сиз ушу мактоого татыктуу жанагы сөздөрдү айтып өттүңүз да, сиздердин райондон чыккан баягы ишканалардын ушу балдарга, жакыр турган үй бүлөлөргө жардам көрсөтүп аткан. Азырда кандайдыр мониторингдер жүргүзүп атасыздар, балким дагы эле бардыр ошондой үй бүлөлөр жардамга муктаж. Кээ бирөөнүн телевизору жок, кээ бирөөнүн уюлдук телефону жок, кээ бир үйдө 5 бала окуйт, аларда 2 уюлдук телефон болуп калса, сатып берип дагы жардам көрсөтүүгө даярсыздарбы? Даярбыз. Биз аны мына буюрса окуу жыл башталса, ошондо баарын караштырабыз, кайра учетко алып, баарын кимдики кандай экен, но былтыркы окуу жылдын аягында ошондой болгон, 66 баланыкы жок болчу, ошону алып бергенбиз, аларга да айтканбыз, жакшылап колдонгула дагы. Сентябрда биз көрөт, анан кайра жоготуп койгула, сындырып койгула деп. Но жок боло турган болсо биз даярбыз, дагы эле биздин ишкерлерибиз бар, жардам бере турган жетекчилерибиз бар, жардам беребиз, колдоп, буттап баарын уюштуруп. Албетте, себеби бул уюлдук телефон же болбосо сыналып болбосо, 1-класстын окуучулары билим деңгээли төмөн окуй калышы да мүмкүн да. Бул жерден сиздер тараптан жана жалпы кайдыгер эмес жарандардын жардамы сөзсүз түрдө керек болуп деп ойлойбуз. Ушундай жакшы позитивдүү нотада биз программаны аяктасак, сизге эркин микрофон көрүп аткан жалпы жердештериңиздерге, сыгаталык ушу медайымдарга, доктурларга каалоо тилегиңиз болсо, жалпы меценат болгон, жалпы волонтер болгон адамдарга, аким катары, жөн эле Кыргызстандын жараны катары сөзүңүз болсо, сизде эркин микрофон. Мен сөзүм аягында ушу Ысык Ата районунун тургундарына баарына ыраазычылык билдирип кетким келет. Ошо ковид менен күрөшкөндө баарыңар жалпы кайдыгер болбой, жалпы бир адамдай болуп баарыңар колуңардан эмне келсе ошонун баарын жардам бердиңер, доктурларга жардам бердиңер. Жалаң доктурлар эмес, мындай тамак ашы менен дагы, ГСМ менен да жардам берип атыңар. Силерге чоң рахмат. Ошонун негизинде ушу биздин доктурларыбыз дагы ушундай жакшы ийгиликке жетиштиги деп ойлойм. Дагы эле болсо, ушу биздин районубузда ынтымак болсун. Ынтымак болгон жерде рыс болот дейт. Баарыңарды дагы бир жолу ынтымакка чакырам. Ошо экинчи волнасы болбой эле койсун. Биз дагы ошого азыр даяр болушубуз керек. Баарыңарга ден соолук каалайм. Рахмат. Эмки жолугушканга үчүн. Рахмат Башжантай, шалтыңдай убагыңызды бөлүп, бизге келип, ушу Ысык Ата районундагы COVID-19 жалпы ушул айыл чарбадагы өндүрүштөгү жана эң башкысы окуу жылга карата болуп жаткан иш-чараларыңыздарды айтып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Эң башкысы сиз да курбаңыз. Сиздин жүзүңүз менен биз дагы сиздин айтканга кошулуп, жалпы ушу Ысык Ата районундагы ушу COVID-19га каршы күрөшкөн биздин албетте акылатчан адистерибизге, андан тышкары Ысык Ата районунун волонтерлоруна, меценаттарына жана кайдыгер эмес жалпы элдерине чын жүрөктөн СТВ телеканалынын атынан, биздин жамааттын атынан ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Себеби сиздердин аркаңыздар менен, сиздердин жасаган иш-аракетиңиздердин аркасында канча деген өмүрлөр сакталып, канча деген адамдар ден соолугун айыктырып, Кудайга шүгүр, жаныбызда арабызда калды десек болот да. Ошондуктан сиздин сөзүңүзгө толугу менен кошулабыз. Ылайым эле экинчи толкуну, үчүнчү толкуну болбой эле койсун. Мындай илдеттерден алыс бололук. Эң башкысы кыргыз эли ушундай башка кыйын иш түшкөндө бириге калып, ынтымагыбызды, рызкыбызды, достугубузду, бекемдигибизди көргөзгөндө мынакей дагы бир жолу тастыктап өттүк. Анын ичинде мына сиздердин район болду, өзүңүз айтып атасыз. Канча деген алыктар иштер кылыптырсыздар. Уланта бериңиздер. Рахмат сизге. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.